Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүн бизде кыргыз адабият сабагы. Сабагыбызда Мукай Элебаевдин өмүрү чыгармачылыгынан жана анын Узак жол романы боюнча кыскача маалымат алабыз. Бүгүн сиздер менен мен Усупжанова Тамара Уркалиевна. Темасы Мукай Элебаев, анын Узак жол романы тууралуу. Сабактын максаты Мукай Элебаевдин өмүр баяны, эмгектери тууралуу маалымат алабыз. Узак жол романы боюнча кыскача түшүнүк. Экинчи, Мукай Элебаевдин өмүрү чыгармачылыгынан, повестинен таасир алып, билимдерибиз өнүгөт. Үчүнчү, жоопкерчиликтүү, ынтымактуу болууга тарбияланабыз. Мукай Элебаев таланттуу акын, чебер прозаик, драматург жана котормочу. Ысык көл областынын Түп районундагы Чоң Таш айылында 1906-жылы туулган. Жаш кезинен эле ата-энесинен эрте ажырап, атасынын агасы Элебестин колунда калат. Жашынан орус, уйгур, казактарга малай болгон. 1916-жылкы өркүндө эл менен кошо Кытайга барып, жашоонун кыйынчылыгын көргөндүгүн ал Узак жол романында кеңири баяндайт. Ал жерден 1919-жылы кайтып келет. 1921-жылы жаңы тартип окуусу деп аталган мектепке кирет. Анан Караколдогу жетим балдар интернатына алынат. Кийин Түптөгү айыл чарба мектебинде окуп жүрүп, чыгармачылык ишин баштайт. Анын билимге болгон тилегин чагылдырган Зарыгам аттуу алгачкы чыгармасы болгон. Буга ауда эле бир нече тап күрөшүнө арналган ырлар жыйнагы жарык көрөт. 1926-жылы Фрунзедеги педагогикалык техникумга кирип, терең билим алууга умтулат. Орус классиктеринин чыгармаларын окуп, ойчу, изилдегич, кылдат, сезгич акын болууга жетишет. Казак адабиятын да мыкты билчү. Мукай Элебаевдин биринчи ырлар жыйнагы 1931-жылы жарык көрүп, 1933-жылы Майдан, 1936-жылы ырларынын толук жыйнагы аттуу ыры жыйнактары басмадан чыгат. Акындын мындай 2-3 жылда бир гана ыр жыйнактарынын чыгышынын да себеби бар. Ал жазуучулук ишке өтө жоопту караган. Турмушту үйрөнбөй, көп окубай, аны сезбей туруп, жаза берүү жакшы натыйжа бербесин түшүнгөн. Улуу ата мекендик согуш мезгилинде патриот акын фашизмге каршы күрөштү. 1943-жылы анын Улуу марш деген ырлар жыйнагы жарык көрөт. Бул жыйнактагы ырларында фашисттерди жок кылып, талкалап, төгүлгөн кан үчүн өч алууга үндөйт. 1943-жылдын ноябрынан 1944-жылдын май айына чейин согуш майданында болуп, мекен үчүн курман болот. Мукай Элебаев элге кеңири бир нече прозалык чыгармаларды жараткан. Анын Узак жол, Кыйын кезең, Бороондуу күнү, Зарлык, согуш убагында жазылган Алыскы тоодон соңку бир күн деген чыгармаларын окурмандар сүйүп окуп келишет. Ошондой эле акын орус классиктеринин чет өлкөлүк белгилүү жазуучулардын чыгармаларын которуп, кыргыз окуучуларынын биринчи таанышкандардын бири. Ал Александр Сергеевич Пушкиндин Хандын өлгөн кызы жана Жети баатыр жөнүндө жомогун, Лев Толстойдун Ажы Мурат, Николай Васильевич Гогольдун Шинель, Өлүк жандар, Чарльз Диккенстин Бастилия туткуну, Жан-Батист Моллердин Зордоп үйлөнүү чыгармаларын жогорку чеберчилик менен которгон. Мукай Элебаев Улуу Октябрь революциясынын натыйжасында жаңыдан өнүгө баштаган кыргыз жазма адабиятынын негизин түзүшүп, алгачкы кышын коюшкан ардактуу акындарыбыздын бири. Таланттуу сүрөткер жалындуу, учкул ырларын, көөнөлбөс көркөм дүйнөсүн элине калтырып кетти. Узак жол романы тууралуу баяндап берсем. Узак жол романы кыргыз элинин жакыр турмушун, таптык карама-каршылыктарын, падышанын колониялык саясатына нааразылыгын,
Кытайга үркүшүн, кайра өз жерине келишин сүрөттөгөн автобиографиялык мүнөздөгү реалисттик чыгарма. Чыгармадагы баш каарман Мукай. Бул романда автор өзүнүн башынан өткөргөн тагдырын, эң эле жаш кезинде ата-энесинен ажырап, топ жетимдер Элебайдын бир тууган агасы Элебестин колунда калышын, 14 жандуу үй бүлөнү багууга Элебестин чамасы жетпей, Мукайдын жаш кезинен кыргыз-орус тунган байларына малай жүрүшүн, алардын көрсөткөн мамилесин, кордугун, зомбулугун, адамчыдагы оор кыйынчылыктарын, бир жагынан орус падышасынын кысымын көтөрө албай, мукураган кыргыз элинин абалын, экинчи жагынан жергиликтүү байманаптардын эзүүсүнө чыдабай, элдин көтөрүлүшкө чыгышын, Кытай жергесине качышын, жолдо көргөн азап-тозогун, Кытайда деле жыргап кетпей, ал жерден андан да оор турмушка кабылышын жогорку чеберчиликте сүрөттөп жазган. Ошондуктан Мукайды адабий чөйрөдө сөз менен келиштирип сүрөт тарта билген чебер сүрөткер катары баалашып, кыргыз адабиятында Узак жол романын улуттук прозанын мактанычы, уюган алтыны деп атап келишет. Мукайдын Узак жолу адилетсиздикке, теңсиздикке, зордукка, адамды кор кылган жакырчылыкка, жокчулукка каршы көтөрүлүш жана ошондой эле мекенди, атуулдук сүйүүнү даңазалаган улуу чыгарма десек болот. Ушул улуу чыгарма кыргыз адабиятынын деңгээлин көтөргөн. Адабиятчылар Мукай Элебаевдин бул романын жазылышы менен 30-жылдарда кыргыз адабиятына олуттуу жаңылыктар киргендигин белгилеп кетишет. Жазуучу бул алгачкы романы менен улуттук прозаны капыстан профессионалдык деңгээлге көтөргөндүгү айтылат. Чыгарманын баалуулугу автордун дал турмуштун өзүн жогорку чеберчилик менен сүрөттөп бергенин сынчылар айтып келишкен. Бүгүнкү күндүн көзү менен караганда, тарыхый чыгарма болгону менен Узак жолду тарыхый чындыкты таасын сүрөттөгөн роман катары баалоого толук негиз бар. Романдагы тарыхый булактарга өтө жакын турган эпизоддор, окуялар буга айкын далил болуп берет. Эмесе, Узак жолдогу баш каармандын басып өткөн турмушу менен ал өзү күбө катары сүрөттөгөн окуяларды тарыхый документтердин негизинде кээ бир жерлерин карап көрөлү. Жерден суудан айрылып, карыпка айланган эл орус кыштактарына агылып барып, келгиндерге арзыбаган акка жалданып иштөөгө аргасыз болушкан. Чыгармадан өлбөстүн күнүн көрүп, итке минип калган кыргыздардын турмуш шартын баяндаган төмөндөгү үзүндүгө карап көрөлү. Биз жай кышы дебей башарындын бүт жумушун бекер кылып беребиз. Жазында чөп үйгөндө, кош айдаганда, кышында короодон кар тартканда мен атка минип берем. Жаздай музоосун кайтарам. Ошончолук эмгегим сиңсе да, бир эскесин бербеген жан эмес. Быйыл гана баласынын бир кайыш курун көпкө асылып жүрүп, аран колго түшүрдүм. Аны да бир талайга сүйрөп, атасына кеңеш туруп анан берди. Жаным жан болсо, жайдыр кышты дебей дикилдеп таң заарынан туруп барып мунун уюн саайт. 70-80 уй сааш оңойбу? Ушунун көбүн сааган жаным жан. Уй сааганда болсун жана кайсы жумуштарда болсун, бул арада жаным жанга тең келүүчү эч ким жок. Бул жагынан башарынга ал жаккан. Уюн саап бергенде ага берери машинадан чыккан көк кашка сүт. Ушул бир чака сүт үчүн кай жеринен жазып калаар экенбиз деп, жаным жан эмес, баарыбыз анын көзүнүн кареги менен тең айланып, самаганын кылып берчү элек. Минтпесек арга жок, анткени бир үйдө каптаган топ бүлөнү ачтан өлтүрбөй, жанын алып отурган ушул бир чака сүт эле. Бир чака сүткө бир чака суу кошобуз. Ал 2 чака айран болот. Оокат.
Падышалык бийликтин ыплас саясаты жергиликтүү калкты жарга такаган. Азыр бешиктеги баладан тартып кары картаңдарга чейин аяусуз кыргынга учураган ошондогу эл тагдырын ойлогондо, шордуу кыргыз падыша буйругуна эптеп көнүп көтөрүлүшкө чыкпай койгондо эмне деген өксүк ой да келбей койбойт. Бирок ошол узак жол өңдүү үркүн окуясын сүрөттөгөн чыгармалар менен тарыхый материалдар падыша бийлигинин төбөлдөгү киши ордуна теңебеген кыргыз элинин канга баткан ызасы жана көргөн кордугу, карыпчылыкка баткан мүшкүл жашоосу акыры түбү барып ошол 1916-жылдагы жарылууга алып келгенине ынандырат. Ушул басылышында автор бүткөн чыгармасын романдын биринчи китеби деп атаган. Бирок ар кандай себептер менен романдын экинчиси бүтпөй калды. Узак жолдогу окуяны андан ары улаган бөлүктөр кыйын кезең, боронду күнү, зарлык деген өз алдынча аталыш менен аңгеме, повесть катарында жарыяланган. Бир катар маалыматтарда романдын 1934-жылы жазылгандыгы айтылып жүрөт. Урматтуу окуучулар, бүгүн сиздер менен Мукай Элебаевдин узак жол романы боюнча кыскача маалымат алдык. Сизге тапшырма Мукай Элебаевдин Зарыган деген ырын окуп, мазмунун айтып бересиздер. Саламатта калыңыздар.